Салам достор, мен Марат Бактыбеков. Бүгүнкү биздин сүйлөшө турган тема бул Корея боюнча жана Кореядагы жумушу, ошол Кореянын бүт темасы боюнча айтайын дегем. Корея көп эле азыр комментарий жазышат. Ошол Кореяга кантип барсак болот, канча акча кетет, үй бүлөсү менен барса болобу деген. Достор, Кореяда азыр деле мурдакыдан караганда жумуш азайып кеткен, жумуш аз. Ошого бул жерде мындай Кореяны карап отура бербей эле бул башка мамлекеттерге аракет кылсаңар болот. Мисалы Европа жактарга Польша бар, Болгария же болбосо Англия, ошол жактарга аракет кылсаңар, ал жак батыраак Кореядан караганда. Мисалы мына Корея айтайын, кандай немеси бар, узак Европадан караганда. Кореяда келиш үчүн бул жерге биринчиден экзамен, корей тили боюнча экзамен тапшырыш керек. Ал дагы жылына бир жолу же эки жолу болот. Ошол жагы да бар. Кыштан чыгып, мына январларда жарыясы чыгат да, качан экзамен болорунчу, же болбосо күздө. Ошого даярданыш үчүн дагы 3 ай, 4 ай окуш керек, жакшылап аракет кылып. Ошол жагы да бар. Кээ бирки адамдар иштейт, үй бүлөсү бар, колу бош болбой калышы мүмкүн, окуганы жетишпей калат да, бекер эле 3-4 ай окууга каттайт дагы, анан экзаменден өтпөй калса, ал желаниясы калып кетет да, ошол ойдон акча да кетет, убакыт да кетет, Кореяга да бара албай калат. Ошол жагы да бар. Бирок экзаменден өткөн адамдар дагы Кореяга бат келе албайт. Себеби экзаменден өттүң дейли, 2 экзаменден өттүң, баары жакшы. Анан Кореядан контракт күтөсүң сен. Ал уже белгисиз качан келери. 2 жыл болушу мүмкүн, 3 жыл, 4 жыл, балким бат келип калышы мүмкүн. Мисалы мен 6 айдан кийин визам контракт келген, 6 айдан кийин ошол экзамендерди бүтүрүп, общийни тапшырып кеткен, өткөндөн кийин, ошо 6 айдан кийин келген мага. Бул өтө бат да. 6 ай, 3 ай, даже 1 айда келгендерим бар. Ал уже пешене болуп калат ал жагы. Ошого мынтип күтүп отура бербей, Европа жакка аракет кылса болот. Ошол жагы да бар. Европага мисалы менин досум кетти, Болгарияга кетти. Канча бат эле айтканмын, мен кеттим досум деп, ошол Кыргызстанда жолугуп, ошол акыркы жолу коштошуп келгенбиз. Ал дагы азыр ошо Болгарияда иштеп жүрөт. Экөөнүн жакшы жагы, мисалы Кореяда заводдо иштейсиңер. Жакшы жагы эмес, бул Болгарияга салыштырмалуу бул жаман жакта, заводдо иштейсиңер. Заводдо чаң болушу мүмкүн, зыян болушу мүмкүн, же болбосо жакшы жумуштар да бар. Эми жакшы жумуштарда көбүнчө эч ким кое бербейт да, андай жакшы жумуштардычы өзүнүн ордун эч кимге бергиси келбейт. Ошого көп эле жаман чаң жумуштар болуп калышы мүмкүн, оор болуп калышы мүмкүн. Ошол жактары бар. Болгарияда мына менин досум иштеп атат. Пицца завод, пицца жасаган кафеде иштейт экен. Экөөбүздүкү бирдей, 8 саат иштейбиз. Айлык бирдей, ушу $1,500 алат. Ал деле мен деле $1,500 алам. Бирок менин жумушум чаңыраак, кир деп айтайлы, мындай. Шүгүр мен жаман менин жумушум оор андай деп эле жалоо эмес. Бул мындай ачык нерсе да, силерге айтайын дегем. Меники ошондой кир жумуш, чаң жумуш. Аллергия болсо иштей албай калышы мүмкүн. Кээ бир тааныш дагы ошол бир заводко барган экен, ал жерде чаң экен да, аллергия болуп, ошол иштей албай коюп чийип кетти. Ошол жагы да бар. Ошондой. Болгариядагы досум, ал болсо жакшы пицца ысык жерде, тамак ашы бар, жатаканасы бар, бекер да болушу мүмкүн. Анысын жакшы сураштырбадым, бирок ошондой айлык бирдей. Таза шаарда иштейсиңер, көчөгө чыксаңар, деп шаардын ортосунда, центринде болбосоңор дагы жакшы жерде да. Ошол жагы да бар. Европанын плюстары бул бири-бирине тыгыз жайгашкандыктан башка шаарлар, башка мамлекеттерге да чыксаңар болот экен. Ошондой деп айтышкан, мен бирок толук билбейм, бирок ошондой бар деп бир иним айткан. Ал Польшада иштейт. Ошондой.
ошол жактары бар. Эгер машина алып алсаңар, канча саякат кылсаңар болот башка мамлекеттерине. Ал жерде визанын статусун өзгөртүш дагы өтө бат деп айткан. ВНЖ алыш, вид на жительство же болбосо визаны өзгөртүш ошол жактары өтө бат экен. А Кореяда болсо андай эмес. Мисалы Е9дан биринчи келгенде Е9 виза болот да, жумушчуларчы. Анан Е7ге өзгөртүш үчүн 3 жыл иштеш керек, 3 жыл. Анда дагы ал жерде талаптары менен тилди билиш керек. Айлык 1 жылдан ошол өзүнүн талабы бар, 26 миллион вондон үйдө болуш керек. Ошол жактары бар. Аны өзгөртсө болот, туура эле. Просто бул жердеги талаптар өтө строгий да. Оңойчулук менен алмаштыра албайсың. Ошол жагы бар. Ошого Кореяны эле карап отура бербестен Европа мамлекетине дагы аракет кылып көрүш керек. Ал жак батыраак, тилди сөзсүз түрдө талап кылбайт. Ошол жагы бар. Балким үй бүлөңөр менен да барсаңар болоттур. Аны мен жакшы билбейм да, бирок укканым үчүн силерге айтып атам. Мен досум кеткен үчүн үй бүлөсү менен кетпеди. Балким үй бүлөсү менен да болоттур. Мисалы эки адам аялы менен күйөөсү тапшырса, балким экөө бир жерге барып калар. Ошондой да болушу мүмкүн. Ошол жактарын дагы ойлонуштуруп, батыраак болгон үчүн айтып атам. Ошол Корея, Европачы, Кореяга салыштырмалуу. Аны ошол агентстволордон сураш керек. Ошол Европа жакка кантип барса болот. Достор, силерден сураныч, каналга актив көрсөтүп койгула, лайк басып, комментарий жазып, дагы гана кандай башкача видеолорду көрүңөр келет, ошо идея бергенче. Кийинки видеодо сайт бар, ошол жердеги кайсы мамлекеттерге барса болот, ошол жерде жана агентстволор бар, ошону берип, ошол боюнча видео тартам. Ошого актив көрсөтүп койгула достор, силерден сураныч. Силер менен кийинки видеодо көрүшкөнчө сак болгула. Достор, тиги сайтты көрсөтпөй койду деп капа болбогула, просто видео память аз калды, ошого кийин памятти тазалап, орун бошотуш керек, анан кийинки видеодо чыгарам.